Жаштар мал сойгонду билбей той ээлери касапчы жалдай башташты. 34 жаштагы Данияр Сариев Чүй облусунун Москва районуна караштуу Бешкөрүк айылынын тургуну. Ал 10 жылдан бери касапчылык менен алек болуп, үй бүлөсүн багып келет. Муну менен катар той аш бергендерге да кызмат кылып, кошумча акча табарын айтат. Байкап турсам, кийинки муун мал союп эт жиликтегенден алыстап бара жатат. Ал эми улуу агаларыбыз бели башы ооруп карып баратышууда. Натыйжада той аш берген үй ээлери касапчы жалдай башташты. Күз той топурларга бай мезгил болгондуктан буйртмалар биринин артынан бири түшөт. Бир жылкыны союп, жиликтеп чучугун жасап тартып берем. Уйду, койду дагы союп, жиликтеп бышырып, устукандап таратам. Жылкы уйду 1 сааттын ичинде, койду 10-15 мүнөттүн ичинде союп жиликтейм, дейт ал. Данияр мырза келечек муун үчүн кой союп, эт жиликтегенди үйрөткөн окуу курстарды ачууну максат кылганын айтат.